Чыңгыз Айтматовдун Талас облусунун Шекер айылында курулуп жаткан Чыңгыз Ордо комплексине конкурска катышпаган эстеликти 2,6 миллион сомго сатып алып коюлушуна каршы болгон Талас облусунун тургундары президент Сооронбай Жээнбековго кайрылышты. Алар мамлекеттик органдар жана бийликтин таасирдүү адамдары Чыңгыз Ордо комплексине ылайыксыз, жараксыз эстелик коюуда деп нааразы болушууда. Эске салсак, эстеликтин айланасындагы чыр бир канча убакыттан бери уланып, эки тарап бири-бирин күнөөлөп келишет. Мамлекетте улуттук, дөөлөттүк байлыктар болот. Бул Чыңгыз Ордо, Чыңгыз Айтматовдун айкели да кыргыз элинин дөөлөтү жана маданий мурасы болот. Ошол жерге коюлуп аткан айкелди дүйнө жүзүнөн Чыңгыз Айтматовду тааныган, Чыңгыз Айтматовду урматтаган инсандар келет. Мен деген чыгаан архитектор, скульпторлор келет. Бүгүнкү күнү бийлик бутактарындагы турган адамдардын, жеке адамдар менен жеке кызыкчылыктарын өдөшүп, ошол жерге ошол ордонун көркүн буза турган жана келечекте кыргыз элине келекке келтире турган жосунсуз жоруктары биз токтотуу максатында сизге кайрылып атабыз. Сиз бул ишти өз көзөмөлүңүзгө алып, ошол иштин мыйзамдуу жол менен өткөрүлгөн конкурста жеңген айкелди коюп берүүнү сизден суранабыз. Чырлуу иш башталды да. Конкурстан өтпөй калган, конкурс өтүп калган. Азамат Абдурахманов деген айкелчи скульптор бар экен. Мына ошонун жарабай калган эмесин эстелигин коебуз деп жатат да. Конкурстан өткөндө коебуз дебейт. Конкурстан өтпөй калганды. А муну баалашканы 2,6 миллион келип такалып атат. Ал акчаны алып да коюшкан. Кайсы бир органдардын эмеси менен, кийлигиши менен акчаны алып да коюшкан да. Эмдеге алып койгон десе, эч бир эчтекеде байланышы алып койду десе, Руслан Ешимов деген мырза бар экен. Ал Ростовдун адогонуга коймок элек, ошондон жыйнаган акчаны кайта кайтарып беребиз деп атат. Бул жерде адамдын акылына сыйбай турган иш да. Чыңгыз Ордого бөлүнгөн акчадан тигилердин каржыдан кутулуш үчүн кандай алык укугу бар булардын? Ошол акчаны бөлүп алуу укугу да жок да. Бизди кыжырланткан, түйшөнтүп аткандагы мына ушул окуялар болуп атат. Бул өзү элден чогулган акча эле. Бири 10 000 доллар берген, бири 12 000 доллар, бири 1,400 берген, мен өзүм 15 000 доллар чыгаргам. Бул ушуларды эле ордуна кайра коюп койсок, элдин астында жүзүм жарык болсо жакшы болмок. Мен мындай прибыль көрөйүн деп сатайын деп аткан жокмун аксакалдар десем. Хорошо болуптур деп калькуляторун ала коюп, ошол кезде чагып 2,6 миллион болот экен, макулсузбу деди. Азыр эми негизи мындай тоо этер жерлерине токтолбой элек майдалабайчы. Тоо этер жери ошол, мен макул дедим, 2,6 миллион деди, болду. Ошол менен алышты, мен бердим да. Сиздер Багдадтын базарында жүргөн жоксуздар да, келип эстелигин канча турат? 2,6 миллион. Калькуляторга басып туруп, ушуга ыраазымы, анын келип туруп колдон колго акчаны санап берип коюшуп атат да. Бул кандай түшүнсөлүк? Сиздин күнөөңүз ошол мындай да жакшы ишти кылган ишиңиздерди көмүскө жол менен жылдыруу үчүн, өзүңүздөрдүн пайдаңыздарды ошол эстеликтен кеткен акчаны келтирүү үчүн сиз конкурстан обход кылып туруп, мыйзам жол менен келбей, ошол адамдардын аркылуу чечиш үчүн, ошолор менен чечип акырында, анан кийин ушунчалык бүт мыйзамдардын аттап өттүңүздөр да,